Bişkek'te saat 7. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар? Биринчи радио үзүктурууларын түз эфирде баштайт. Назарыңыздарда таңкы бурулуш программасы. Студияда Урмат Жээнбеков жана Назира Молдокулова, режиссердик пультта Бакыт Ашрахманов. Ал эми бизди Фейсбукка чагылдырып жаткан кесиптешибиз Азиз Чокморов. Кутман таң, Назира. Ардактуу радио көрөрмандар, кутмандуу таңыңыздар менен бүгүн күнгө жума 12 февраль. Сиздер менен таңкы бурулушта кесиптеш Урмат Жээнбеков жана Назира Молдокулова. Урмат, алгач бүгүнкү күндүн кыскача анонсун жазып өтөлү. Бүгүнкү программанын алкагында адаттагыдай эле 3 жолу таңкы бурулуш болот. 3 багыттагы темаларда сүйлөшөбүз. Биринчи темабыз Президент Садыр Жапаров Жусуп Абдрахмановдун туулган күнүнүн 120 жылдыгын белгилөө жөнүндө жарлыкка кол койду. Биз Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүнө зор салым кошкон мамлекеттик жана саясий ишмер Жусуп Абдрахмановдун эскерип, анын эл билбеген жактарын, маалыматтарды чогууга аракет жасайлы. Ал эми программанын экинчи бөлүгүндө Ош шаарында салынып жаткан ипотекалык негиздеги үйлөрдү берүүнүн жаңы жол жобосу талкууланды. Бул үйлөр кимдерге берилет, кандай жол жобосу иштелип чыкты, ушул тууралуу сүйлөшөбүз. Бул да кызыктуу темалардын бири. Ал эми саат 8ден кийин мына ушул жумада илим, техника жана өндүрүш жумалыгы өтүп жатат. Бул өнөктүктүн максаты кандай, ага кимдер катышып жатат, ушул багытта студияга келген конок менен талкуулайбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар, урматтуу радио угуучулар. Эми жаңылыктарга келип берели. 7ден 02 мүнөт өттү. Жаңылыктарды угалы, андан кийин биринчи темабызды баштайбыз. Бакыт, кутман таң. Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек ара аймагындагы кырдаал туруктуу. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынан билдиришти. Маалымат калайык, 11 февралда Жалал Абад областынын Ала Бука районунун Кара Берес аймагында Кыргызстандын Ала Бука жана Өзбекстандын Пунган боюнча чек ара өкүлдөрүнүн жолугушуусу өттү. Кыргызстандын жана Өзбекстандын кадастр жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын өкүлдөрү Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын сызыгынан өтүүсүн эки өлкөнүн ортосундагы келишимдин негизинде тактоо иштерин жүргүзүштү. Бул учурда Жалал Абад областынын Ала Бука районунун Кош Болот айылынын жашоочулары топтолуп аймактагы чек ара сызыгынан өтүүсүнө өздөрүнүн макул эместигин билдиришкен. Кырдаалдын күчөп кетпөөсүн эске алып, чек ара сызыгынан тактоо иштерин токтотулуп, чектешкен аймактагы жергиликтүү тургундар менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Тараптар аталган маселе боюнча сүйлөшүүлөрдү бүгүн 12 февралда уланта тургандыгы кабарланды. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Раим Матраимовду күнөөлүү деп таап 260 000 сом айып салды. 11 февралда коррупция беренеси боюнча айыпталып жаткан Раим Матраимовдун кылмыш иши каралып, айыпталуучу тергөө менен бир бүтүмгө келип, өзүнүн күнөөсүн мойнуна алган. Жарыш сөздө прокурор аны айыптуу деп таап, анын мурдагы 2 миллиард сом материалдык зыянды кайтарып бергенин эске алып, 260 000 сом төлөп берүүсүн милдеттендирүүнү сурады. Айыпталуучунун мүлкү жана банктык эсеби камактан чыгарылды. Эскерте кетсек, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 2016 жылдан ушул күнгө чейин Раим Матраимов жана ведомствонун башка кызматкерлери тарабынан көмүскө киреше боюнча коррупциялык система уюштурулуп келгенин аныктаган. Мыйзамсыз аракеттердин натыйжасында мамлекеттик казынага ири өлчөмдөгү зыян келтирилген. Раим Матраимовго коррупция беренеси боюнча айып тагылган. 1-май райондук соту экс-муфтий Максатбек Ажи Токтомушевдин башкаруу чарасын карап, тергөө иштери аяктаганга чейин үй камагында калтыруу чечимин кабыл алды. Беле кетсек, 10 февралда экс-муфтий УКМК кызматкерлери тарабынан каржылык маселелер боюнча айыпталып кармалган. Аларда президент Садыр Жапаров экс-муфтий Максат Ажи Токтомушевдин тегерегиндеги окуя боюнча комментарий берип, мусулмандардын дин башкармалыгындагы көйгөйлөр менен тааныш экендигин баса белгиледи.
Президент Садыр Жапаров 11 февралда коомдук телерадио берүү корпорациясына коомчулук арасында талкууланып жаткан актуалдуу маселелер боюнча маек курду. Мамлекет башчысы өзгөчө мурунку муфтий Максат Ажы Токтомушев Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткарууну дайындоонун айланасында түзүлгөн кырдаал, жаңы баш мыйзамдын долбоорундагы президенттин ыйгарым укуктары, тышкы миграцияга байланыштуу маселелерге жана негизги милдеттер менен биринчи жарлыктардын максаттары тууралуу маселелерге токтолду. Президент Садыр Жапаров Жусуп Абдрахмановдун туулган күнүнүн 120 жылдыгын белгилөө жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттин аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү билдирет. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түзүүгө зор салым кошкон Кыргыз Республикасы мамлекеттик жана саясий ишмери Жусуп Абдрахмановдун элесин түбөлүккө калтыруу жана анын туулган күнүнүн 120 жылдыгын жогорку улуттук деңгээлде майрамдоону даярдоо жана өткөрүү боюнча Кыргыз өкмөтүнө уюштуруу комитетин түзүү, көрсөтүлгөн иш-чараларды өткөрүү үчүн зарыл финансылык каражаттарды бөлүүнү сунуштады. Валюталар курсу менен тааныштыра кетсек, 1 Америка доллары 84 сом 20 тыйын, евро 102 сом 7 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 14 тыйын, казак теңгеси 20 тыйынга бааланууда. Бүгүн Чүй областынын абанын температурасы 10-15, Талас областында дагы ушундай эле температура жылуу болсо, Ош, Жалал, Чана Баткен областарында 13-18 градус жылуу болушу күтүлөт. Ысык Көл областында 6-11 градус жылуу, Нарында 3-8 градус жылуу болсо, бийик тоолор райондордо 2-7 градус суук болушу күтүлөт. Бүгүн Бишкек шаарынын абанын температурасы 13-15 градус жогору. Рахмат, Бакыт. Соңку жаңылыктар топтому менен кесиптешибиз Бакыт Тапаев тааныштырды. 7-ден 6 өттү. Урматтуу радио угуучулар, сиздер биринчи радионун таңкы бурулуш уктуруусун угуп жатасыздар. Бизди Facebook баракчасынан көрүңүздөр. Андан сырткары студиянын байланыш телефон номерларындагы угуучуларга эске салып өтөлү. Назира, мен коноктосуп келе калайын. Албетте. Биздин байланыш телефондорубуз 0552 39 21 90, 0312 39 21 90. Мына ушул телефондар аркылуу байланышка чыгып, бүгүн биздин студияга келген мейманга сурооңуздар болсо узатсаңыздар болот. Эске салсак, кечээ президент Садыр Жапаров Жусуп Абдрахмановдун туулган күнүнүн 120 жылдыгын белгилөө жөнүндө жарлыкка кол койду. Азыркы Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түзүүгө зор салым кошкон мамлекеттик жана саясий ишмер Жусуп Абдрахмановдун элесин түбөлүккө калтыруу жана анын туулган күнүнүн 120 жылдыгын жогорку деңгээлде майрамдоо максатында токтом чыгарып, өкмөткө Жусуп Абдрахмановдун туулган күнүнүн 120 жылдыгын майрамдоону даярдоо жана өткөрүү боюнча уюштуруу комитетин түзүү, көрсөтүлгөн иш-чараларды өткөрүү үчүн зарыл финансылык каражаттарды бөлүү сунушталды. Азыркы Кыргыз улуттук мамлекетинин негиздөөчүлөрдүн бири Жусуп Абдрахманов 1901 жылы 28 декабрда азыркы Ысык Көл областындагы Чиркей айылында Манаптын үй бүлөсүндө төрөлгөн. Мына ушул улут лидери тууралуу бүгүн жарым сааттыкта азыр талкуу кылабыз. Урматтуу радио угуучулар, бул талкууга сиз да кошулуңуз. Бүгүн Жусуп Абдрахмановдун бир бейнесин ачат окшойбуз. Андыктан кызык маалыматтар сөзсүз түрдө айтылат. Бүгүн биздин студияда Жусуп Абдрахманов фондунун төрагасы Мирбек Үсөбаев. Мирбек Сагынович, саламатсызбы? Саламатчылык. Кутмандуу таңыңыз менен. Мына жарлык чыкты. Албетте бул жарлыкты сиз кубануу менен кабыл алдыңыз болуш керек. Анткени Жусуп Абдрахманов ар бир кыргызстандыктын жүрөгүндө жашап келет, бирок анын элесин, анын кыргыз элине, кыргыз мамлекетине жасап кеткен эмгегин кийинки муунга калтыруу үчүн бул дагы бир чоң өбөлгө сабактардын бири болуп калат эмеспи? Саламатсыздарбы, окурмандар. Кечээки биздин президентибиздин Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгын белгилөө, жылдык юбилейин белгилөө боюнча жарлыгын угуп, биз аябай кубандык. Эмнеге дегенде, бул күндө ушул Жусуп Абдрахмановдун эмгегин, ошол жасаган иштерин баарын ушул коомчулукка билдирели деп, ошо фонд түзүп, ошо фонддун аркасы менен баарын ушул ушуга чейин иш-чаралар жүрүп келген. Мындай айтканда, областтык деңгээлде ар бир ишкананын деңгээлинде жүрүп келген. Бүгүн болсо мына президентибиз мамлекеттик деңгээлде Жусуп Абдрахмановдун туулган күнүн мамлекеттик деңгээлде өткөрүү боюнча жарлыкка кол койгон, биз кубаныч менен кабыл алдык. Биз ишенебиз, ушул Жусуп Абдрахманов кыргыз элинин эң чыгаан уулдарынын бири. Ошол Кыргыз Республикасынын негиздеген кишилердин бири. Ошону негиздеген кишилер. Бул кишилерди ортодо калып, дайыма унутта калып келет.
ушул кезге чейин. Эмне үчүн дегенде ушул кишилер болбосо, ушул заманда биз эгемендүү мамлекетте жашай алат белек деген ушундай аябай чоң маселе турат да. Ошолордун иштерин изилдеп, ошолордун жасаган иштерин баягы анализ кылып, ошолордой бололубу деген азыркы муунга келе турган талап. Ушул талапты ушул биздин президентибиз туура кабыл алып, ушул быйылкы жылды ушул 120 жылдыгын белгилейли дегенге биз аябай кубанычты кабыл алдык. Анан бул кубанычты кабыл алгандан кийин дагы бул ошол жоопкерчиликти да сезип жатабыз. Бул жоопкерчиликти сезип жатып, былтырдан бери биз ушул 120 жылдыкты кандай белгилейбиз, кандай деңгээлде өткөрөбүз деген бүт иш-чаралардын баарын өзүбүздүн ичибизде, фонддун ичинде, андан тышкары бүт окумуштуулар, ар бир чын айтканда жогорку окуу жайларынын жетекчилери менен жолугушуп, кандай форматта өтөт, кандай өткөрөбүз деген баарын ушунун баарын өзүбүздүн баягы иш-чарабызга өткөрүүчү кошуп келебиз. Мирбек Сагынович, мына Жусуп Абдрахманов жаш кезинен, башкача айтканда 18 жашынан эле ушу саясий бийликке аралашып дейилчи, мына алгач 1920-жылдардын башталышында тоолуу Кыргыз областын түзүүнү көздөп, андан кийин Кара Кыргыз областын түзүүгө жетишти, андан кийин автономдуу область болууга да жетишип, мына ушу сиз жогоруда белгилеп өткөндөй Кыргызстандын түптөлүшүнө салым кошту да. Ал Кыргыз СССРинин эл комиссарлар кеңешинин биринчи төрагасы болуп, башкача айтканда азыр өкмөт башчы деп айтып койсок болот. Мына ушул жаш кезинен саясатка аралашышынын бир себеби эмнеде? Бул ошол жердеги бир билимдүү болуп суурулуп чыкканынан болуп атабы, же анын бир бул нерсе канында бар беле? Ошол сиз айткандай биз да ошону белгилеп кетебиз. Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгын белгилөө менен бул Жусуп Абдрахмановдун саясий ишмердүүлүгүнүн башталышынын 100 жылдыгына символично быйыл ушу 100 жыл туш келип атат. Бул эмне дегенде, бул окумуштуулар, тарыхчылар айткандай, ушунда кандай жаралат ушундай киши, 100 жылда бир киши ушундай жаралат дегенге бир алып келип атышат да. Эмнеге дегенде, кантип эле дейт да, ушул 4 класс, ушул башынан баштап эле бул кишинин зээндүүлүгү. Эмне үчүн дегенде, атасы Абдыраман, ушу эми чоң атабыз экөө бир класста окуп калыптыр, Сазановкада. Ошондо эле ушу билип, баягы зээндүүлүгүн орус мектепке барып атпайбы ушуну? Орус мектепке, орусча окуганда. Орусча окуп, эми орусча окугандан кийин ошол тарыхчылар айтат, ушул орусча окуду. Анан гимназияга алып кетти атасычы. Андан ары өрүшүндүтөм депчи. Бул ошондо эле билгенби, кандайдыр бир өзүнчө сезим болгонбу деп айтылат да. Андан кийин баягы көтөрүлүш, улуу көтөрүлүш 16-жылда. 16-жылда ушул эки бир тыганда калып атпайбы? Кытайга чейин жаш кезинен ажырап. Ошол жерден кандай ушу бир кокус болсо эле кандай болмогулу ушул киши болбой калмак да. Ошондон да аман калып, ошондон келгенден кийин кайра ушул ынтызар, ушул баягы билимге болгон ынтызар кайра караколго келип, ошол жанакы атчы болуп, кароолчу болуп иштеп отуруп анан кароолчу, атчы деп бул эмес, мунун зээндүүлүгүнө ошо келди. Ошол гарнизонго баягы билимдин баягы өсүнө кайра жолуна түшөм дегенде эле билип көрүп калышат да, баягы орусча сүйлөгөнүн, баягы эметкенде ошондо орус баягы аскер кызматкерлери билип калып, ошо өзүнө жардамчы кылып алат да. Жардамчы кылып алат. Ошондо эле ошондо ошол жерде калып калбай, ошол киши ошонун зээндүүлүгүн билип Алматыга алып кетип атпайбы? Алматыга алып кетип атат. Ошондо да барып, ошо 18-жылы барып эле ошол жерден эле өзүңүздөр кийин азыр байкайсыздар, ушул киши ар бир жерде бир жылдан мындай кармалып турат да. Ооба. Бир жылдан тез алмашып турат. Тез алмашып турат да. Муну алып салат, кайра бөлөк жерге эле ошондой жерге коет.
таң калыштысы ошонун тарыхчылар айтканда феномен дейт да, мындай кандай дейт да, ошол жерде калып калбайт беле. Мына мисалы аябай эме сиз айттыңыз 20-жылы 3-чү комсомолдун 3-съездинде эме ойлоп атпайбы, Жети суудан ушу барып, ошол жака барып, ошо президиумга отуруп калат ушул кишичи. Ленин жанында отуруп сүйлөшүп атат кеңесире. Сталинге кат жаздыбы? Ал Сталинге кийинип аткан. Ленин менен сүйлөшүп, ошо Ленин ошо кайрылып атат да. Ошондо бияктан аз жазуучулар деп айтылат, жазуучулар аябай эметет, тарыхчылар айтат да, кандай таң калыш, Ленин кайрылып ошону, кайрылып. Ошол сиз кайдан болосуз деп, мен Кыргызстандан болом депчи. Аларда кандай мындай жер, эмне деген жер, кандайсы, ошонун баарын айтып берип, ошондо айтат, ошондо эле эми мамлекеттик кызматта иштебеген 4 класс баягы билими бар киши, ошондо канча процент силердин эмеңер бар эме, жанакы билими бар киши, 2%. Кандай кишилер, канча процент сизде орустар жашайт, канча процент, ошонун баарын так айтып берип атпайбы, ошонун баарын так айтып берип, ошонун көз карашы менен ошол Лениндин көз карашы экөө биригип дейт. Ошо жакшы көрүп калган. Көптөгөн маалыматтарды да берип жетишкен турбайбы, ушул жердеги мамлекеттик. Ошондо мына ошондо эме сиздерге азыр ушул китеп боюнча кетет. Ушул Кыргызстан деген китеп жазылган. Буну көп киши билбейт. 28-жылы. 3 жылдык өзүнүн 3 жылдык отчетун өзүн араб арабинде жазып атат да бул кишичи. Ошондо жазып атат, мага ошол Ленин кайрылды депчи. Ушун кайрылганда ушул айттым дейт. Ушундай анан сиздерде иш кагаздары кандай жүрөт дегенде таң калып, кандай орусча жүрөт? Орусча деп жүрөт десе. Ленинден сурап атат. Ленин сурап атат, сиздерде иш кагаздары кандай жүрөт десе, орусча деп жүрөт. Сиз туура эмес кылып атасыздар. Биздин чыгарган декреттер, баардык иш кагаздары орусча жазылса, ал жакта кыргыздар билимсиз 98% болсо, анан аларга өзүнүн тилинде жеткире албасаңар, биздин мүдөбүздү ошол кишилердин эмесине, аң сезимине силер жеткире албайсыңар деген бул эме, бул ушул кимдин, Лениндин айтканынчы, Жусуп Абдрахманов Касым сыныстырып, ошол мынакей 28-жылы токтом кабыл алат. Ошо иш кагаздарын кыргыз тилинде өткөрүү боюнча. Булар 3 жылда иш кагаздарын кийин ошолдун баары тең кайра өздөрүнө таяк болуп тийбедиби? Ошо таяк болду. Ошондо бирок деген ошондо жоопкерчилик, баатырлык да ошол учурдун. Баатырдыкты азыр айтабыз, бул жоопкерчилик. Анан өзүнүн ушунчалык мына азыркы президентибиз да мына жоопкерчиликти өзүнө алып атпайбы? Ушунун баары тең жасала турган иштердин баарын тең мен жооп берем. Эмне үчүн дегенде ошол ишенген кишилер, ошол коомчулукка ишенип, ошол жанындар улуттук лидер деп туура айтыш керек да мына. Бул ошол Салымбеков, коомдук ишмер меценат Салымбеков айтканда, улуттук лидер кандай болуш керек дегенде, ушундай азыркы талапка жооп берип турган президентибиз тартылып атат бүгүнгө көзгө. Биз азыр сөзүңүзгө Аралжы. Ооба, сөзүңүзгө Аралжы. Биз азыр саясий илимдердин кандидаты журналист Бакыт Орунбековду дагы байланышка кошолу. Мына улуттук лидер деп дагы сөз болуп калды. Негизи эле чындап улуттук лидер кандай болуш керек? Азыр Кыргызга кандай улуттук лидер жетишпей турат деп суроо салып көрөлү. Бакыт мырза, саламатсызбы? Мына урмат Жусуп Абдрахманов тууралуу даректүү тасманын сценарийин жазган мына биздин кесиптешибиз, белгилүү журналист Бакыт Орунбеков. Мен да кошуп койсом болот. Бул Бакыт Орунбеков ушул фонддун башташынан бери ушул тыгыз байланыштабыз. Ушул сценарийин жазганда, ушул документальный фильм даректүү тасманы тартканда азыр деле мен ушул Бакыт Орунбековдон дайыма кеңеш сурап турам. Кандай баш керек баарын ушул бул киши Жусуп Абдрахманов менен күйгөн киши. Ооба. Бакыт мырза, саламатсызбы? Кутмандуу таңыңыз менен. Саламатчылык. Мына Жусуп Абдрахманов тууралуу даректүү тасманын сценарийин жаздыңыз да. Анан биринчи эле сурообуз, мына ушул даректүү тасмага сиз ойлоруңуздун баарын камтый алдыңызбы? Сиздин бир ичиңизде калган бүдөмүк эмнелер болду? Ушу баары бир деле бир дагы жазсам болмок, дагы улантсак болмок деген
ойлор балким ичиңизде жашап жүргөн чыгар. Ооба, эми бул Жусуп Абдрахмановдун портрети, Жусуп Абдрахмановдун дүйнөсү өтө кең. Эми сценарийде көрсөтүлгөн негизги концепциялардын баардыгы эле киного батты деп айта албайм. Кээ бир маселелер дагы калып калды. Анан кийин Жусуп Абдрахманов жөнүндө документалдуу фильм, башка фильмдерди, көркөм фильмдерди да тартса болот, башка бир дүйнөсүн ачып бере ала турган башка бир эмесин бир адабий жагынбы, башка жагын бир ачып бере ала турган көп дагы чыгармаларды жазса болот. Жусуп Абдрахмановдун дүйнөсүнүн кырлары аябай көп да. Мисал үчүн сизге өтө бир таасир калтырган кандай бир окуяларды эстей аласыз? Сиз ушу даректүү тасманы жаратууда баштан аяк анын өмүр баянын казып чыктыңыз да. Мисал үчүн айтат, биз Совет бийлигинин эмеси, мындай жетишкендиктери кандай болуп атат, Совет бийлигинин саясатын эл кандай кабыл алып атат деп мен Жалал Абадка бардым дейт. Анан кийин элдин бардыгы тиги чайканада отуруп сөз кылат да дейт. Анан Жалал Абад чайканасына барып билмексен болуп, ошол жерде элдин пикирин уктум дейт да. Мына ушинтип элдин пикирин билип аткан, саясатын жетип аткан, жетишкендигин, кемчилигин бардыгын ошол чайканадан уктум деп өзүнүн күндөлүктөрүндө жазып атат. Мына элдин пикирин билиш керек деген болсо ошол. Анан кийин дагы бир жери бар. Мен Гүлчөгө бардым дейт. Азыркы Алай районунун борборуна. Гүлчөгө барсам дейт, накта кыргыздар жашайт экен. Гүлчөнүн айылынын баягы кебетесин, акыбалын көрүп, анан кийин мен чечимге келдим дейт. Бул Гүлчөгө дейт, кыргыздардын Нукура шаарын салабыз буюрса дейт. Мына кыргыздар көчмөн эл да. Кыргыздар көчүп конуп жүргөн эл да. Ошо отурукташтырып, кыргыздын накта белгиси бар, жүзү бар шаарды ушу Гүлчөгө салабыз дейт. Көрдүңөр, мындай айкөлдүк, мындай мекенчилдик сезим каяктан болсун? Мына ушуну айтып атат да. Анан кийин мамлекеттүүлүк жөнүндө ойлогондо, эл жөнүндө ойлогондо дагы бир мына кишинин чоң бир эрдиги, мында акыйкаттуулугу айтат, биз кыргыз мамлекетин курушубуз керек. Кыргыз мамлекетинин чеги дедиги Ысык көлдүн түп районунан баштап дейт, Арал деңизинде Каракалпакстанга чейин созулат дейт. Ошондой территориядагы биз мамлекетти курушубуз керек дейт. Ошол мамлекеттин борбору Жалал Абад шаары болсун деп сунуш кылып атат да. Көрдүңөрбү? Мондай бир анан ошол сунуштарды, каттарды эмеге Ленинге жөнөтүп, кийин Сталинге жөнөтүп атпайбы? Мына ушул Кара Кыргыз, Каракалпак автономиясын түзүү идеясы менен чыкпады. Анан тилекке каршы бул идея ишке ашпай калган экен. Буга эмне тоскоолдуктар болгон? Эми тоскоолдуктардын биринчиси эле бул өзүбүздүн айланабызда ушул эле ошол учурдагы автономиялык облус түзүүгө аракеттенип жаткан Кыргызстандагы ошол бүгүнкү тил менен айтканда айланасындагы чиновниктер эле болгон. Бир тарап айткан, жок биз эми автономия болуп эмне алабыз, бул казактарга эле кошулуп албайлыбы депчи. Биягына жакынбыз. Бир тарап айткан, жок биз өзбектерге эле кошулуп алалы, Ташкентке жакынбыз, биягына кошулуп алалы деп. Анан кийин айтып атат Абдрахманов, жок биз казактарга да кошулбайбыз. Биз өзбектерге да кошулбайбыз. Биздин келечек, Кыргызстандын келечеги Россия менен болсок, биз эртеңки келечегибиз болот деп. Ал өзүнүн максатына жетти, бирок туурабы? Анын көрөгөчтүгү мына бүгүн болуп атпайбы? Эгер Абдрахманов ошол убакта Казакстанга же болбосо Өзбекстанга кошула турган болсо, бүгүнкү Кыргызстан болот беле? Өзбекстанга кошулуп алган Каракалпакстан азыр кандай акыбалда турат? Мондай көрөгөчтүк деген ушу да. Ошондуктан бүгүнкү Кыргызстандын аймагы эгер өз алдынча мамлекет болуп жашап атканы чын болсо, анда ал ошол мамлекетти, ошол аймакты Жусуп Абдрахманов түзүп кеткен деп эле айта алабыз. Жусуп Абдрахманов иш салган, негиздеген депчи. Мынакей эми
сиз да телефондо байланышта болуп турсаңыздар, экөөңүздөр тең бир толуктап берсеңиздер биздин угармандарга Жусуп Абдрахманов тууралуу бир ачка чыгарык кандай бир материалдар бар, үй бүлөлүк чөйрөдө болобу, мындай тарыхчылар тапкан маалыматтар болобу, айтыла элек маалыматтар болсо бөлүшүп өтсөңүздөр. Мирбек мырза. Тиги азыр айтып атпайсыздарбы? Ушуну мунун баары тең күндөлүгү да бул кишинин эң баалуулугу, бул кишинин өзүнүн бул өзүнүн күндөлүгү. Жана ошондой эле Кыргызстан деген китеби. Ошону бизге мурас кылып калтырып кетти. Ошонун негизинде биз баардыгын тең андан кийинки документалдырууга биз аябай жакшы жетиштик. Бирок азыркы замандын талабы менен бул деген азыркы 91-жылга чейин бул кишини эч ким эл душманы катары көрүп жүргөндөн кийин биз туугандары да билген эмеспиз. Аны ачык. Азыркы мына мисалы азыркы мынакей Бакыт Орунбеков биякта мурун Канеметов Жаңгороз агай, Какеев Аскар Чукутаевич ушул өңдүү биздин көрүнүктүү коомдук ишмерлер, тарыхчылар ошолор бизге ачып бербесе азыр деле билбей калышыбыз мүмкүн болчу. Мына ошол кишилердин аракети менен ошол кишилер ушул киши бар деп ошондон бери келатат. Мына бүгүн эле быйыл эле мына чын айтканда ачыкка чыгып мына даректүү тасма сценарийин ким Бакыт Орунбеков айтпадыбы мен жазылган депчи. Бакыт Орунбеков да бул эми бул көркөм тасмага да жазат деген биз чоң ишеничтебиз. Бул аябай ушу Жусуп Абдрахманов менен күйгөн кишинин бири. Ушул кишилер болсо бул Жусуп Абдрахманов дагы билбей калмак. Коомчулук азыркыга чейин сиздер айтып аткан менен сиздердин ичиңиздерде эле мына окууга айтып атпайсыздарбы? Бул азыркы мезгилде көп окулбай калды да китептерчи. Баары соцсемеде отурушат. Ошолорго жеткириш үчүн биз деле ошол Facebookка чыгарып атабыз. Азыр деле өзүбүздүн туугандар, чын айтканда туугандардан мурун сарсаң, "Ой, Жусуп Абдрахмановдун ал Разаковдон кийин болду эле" деген сөздөр да чыгып кеткен. Ушуга чейин барып калганбыз, ушуга чейин жетип калганбыз. Анан жана азыр айтып атканын көрбөйсүз мынакей, мына ошол коомдук ишмер Алмаз Кулматов өзүнүн жазып атат да ошол кишичи. Ушул кишинин жасаган иштери дейт. Ошо мынакей Жусуп Абдрахманов 25 жашында өзү түзгөн өкмөттү башкарып, кылымга тете иштер жасап келген. 36 жашында улутчулук аттууга кетти. Андан бери 90 жыл өттү дейт. Темир жол ошол балыкчыга жеткен боюнча токтоду дейт. Кыргызстан китебинде дейт. Республика элинин көпчүлүгү түшүнбөгөн тилде тиштөөчү аппарат ошол эл үчүн жат болбостон кое калбайт. Ошондуктан Кыргызстан өкмөтү аппараттуу улусташтыруу иши 3 жылда бүтүүгө тийиш деген токтомун кабыл алган. Мынакей бүгүн дагы ушул Жусуп Абдрахмановдун баягы мамлекетти өнүктүрүү боюнча жазган программалар актуалдуулугун жогото элек, операция азыр деле бар туурабы? Анан ошол дейт. Бирок дейт, аппарат кызматкерлер кыргыз тилинде сүйлөп жазууга тийиш деген Абдрахмановдун тапшырмасы актуалдуу боюнча азыркыга чейин калды. Ооба. Мынакей Бакыт мырза, сиз да эмнени кошумчалайсыз мына ушул жерден? Эл биле элек, дагы бир кандай бир өзгөчөлүктөр бар, маалыматтар бар. Биз азыр бүгүнкү күндө саясий бийликке жаштар келсин дейбиз. Ал 40 жаштагы жаштарды деле айтып атабыз азыр. Жусуп Абдрахманов мына 18 жашында, 20 жашында мамлекеттиктүүлүктү түптөө жөнтөйлөр, 26 жашындагы дээрлик жетишпедиби? Жусуп Абдрахманов бул советтик мамлекеттик кызматкер эле эмес, жетекчи эле эмес, бул дипломат да болгон да. Ооба. Ошол дипломат болгону дагы кече жакынкы жылдарда эле чыкты. Ал ошол Совет өлкөсүнүн эмеси менен тапшырмасы менен Иран өлкөсүнө барып, атайын дипломатиялык бир миссияларды аткарып, анан кайтып келип атат да. Ал жөнүндө ал кишинин дипломатиялык паспорту менен болгону бар. Анан кийин ал Жусуп Абдрахман ошол учурда бир нече тилди билүү дагы эле кыйын да. Ал орус тилин, эне тилиндей билип атат. Андан сырткары перс тилин, фарси тилин, анан кийин немис тилин билген деген маалыматтар бар да. Демек
ошондой мындай канчалык тил билсең ошончолук дил билесиң дегенди бул Абдрахмановдун бул өмүр баяны ишмердүүлүгү да айтып турат. Андан сырткары бул ошол учурдагы өз заманындагы адамдардын алдыңкысы болгон деп айтып келе атпайсызбы? Алдыңкысы болгондугунун дагы бир чоң эмеси бул өтө көп окумал адам болгон да. Ал окумал экендигин биз өзүнүн күндөлүктөрүнөн эле кайра эле далилдейбиз. Мынакей өзү Бишкектен эмеде Москвага поездга отурат. Ошол барганча бир нече китепти окуп бүтүп атат. Өзү айтат, мен баланча автырдым, түкүнчө китебин окудум, мондай таасирлерди алдым, мындай кылдым деп. Ал Москвага баргандан кийин өзүнүн мамлекеттик иш менен күндүзү жүрөт дагы, кечинде чоң театрга бардым дейт. Баланча операны көрдүм, түкүнчө балетти көрдүм дейт. Мына бул жагынан дагы эч кимден ат салдырбай, алдына адам чыгарбай, мындай чоң интеллектуал адам болгон, маданияттан, адабияттан, башка жагынан бардыгынан кабардар болгон, өздөштүргөн адам болуп атат да. Сөзүңүзгө аралжы, мына ушул жерден Кыргыз радиосунун алтын казынасына белгилүү диктор Бактыбек Мамытовдун көркөм окуусунда жаздырып алынган күндөлүгүнөн бир барагын окугалы. 23 сентябрь. Бүгүн кеч ойгондум. Так айтканда саат 10-дордо. Эрте мененки тамактан кийин Бородинанын Кытай дубалындагы чексиз бийлик деген китебин окуй баштадым. Эгер кимдир бирөө бул китептен өзүн көз алдында өткөн окуяларга иликтөө издегиси келсе, анда ал убактысын курулай жоготот. Өзүн мактоону үйрөнгүсү келгендер болсо, алар рахаттануу менен окуп чыгышат. Бул китепти окуп чыккандан кийин кагаз баарына чыдайт деген сөздүн чындыгына ынанасың. Саат 12-де Раиса Кушнер, Е жана В Гольдмандар менен Останкинага бардым. Ал жерде 2 саат чамасында болдум. 18-кылымда курулган граф Шереметьев өзүнүн аялы Парашеге белек кылган бул сарайды карап отуруп, азыр деле көптөгөн мамлекеттерде миллиондогон адамдардын эсебинен жалгыз жандын жыргалчылыгына шарт түзүлүп жаткандыгы аргасыздан ойго келет. Эзилип кулга айланган миллиондогондордун кызыкчылыгы үчүн болуп жаткан күрөштө көптүн бир эмес экендигиме кубанам. Саат 3-тө Саадаевдикине барып, анын жолдоштору менен бирге түштөндүм. Тамак улуттук экен. Мебелденген бөлмөдөгү стол, креслолорду алып таштап, жерге кыргызча отурдук. Бизге боз үй гана жетпей турду. Саат 5-те Тойчинов, а саат 6-да Ольга келди. Аны менен чоң театрга Конек Горбунокту көргөнү бардым. Балет мага анча деле кызык болгон жок. Мен анын маанисин чечмелей алганым жок. Мына Жусуп Абдрахмановдон калган таберик буюмдардын эң баалуусу анын күндөлүгү болуп турат. Азыр бул күндөлүк анын үй бүлөсүндө сакталып тургандыгы айтылат. Бирок бул чынында кыргыз элине таандык. Тилекке каршы биздин колдо ушул күндөлүктүн бир гана бөлүгү бар экен. Экинчиси болсо ошо Россия аймагында тиешелүү мекемелерде сакталып турат экен да. Бул эмне үчүн Россия аймагында сакталып калган? Эмне үчүн бизде эмес экинчи бөлүгү күндөлүк? Бул аябай мурунку ушул ат баягы камалганда ушул боюнча аябай жакшы бизде кызыктуу маалымат ушу 2 жыл болуп калды, билинип калды. Бул күндөлүк каякта депчи, түп нускасы. Биринчи бөлүгүнүн түп нускасы бул азыр небереси Астемирде, Абдрахманов Астемирде. Анан ушунун баарын экинчи бөлүгүн издеп биз таппай калдык, таппайбыз. Анан муну болсо Аскар Чукотаевич Какеев аябай өзүнүн бардык жерден айтып берет. Эмне үчүн дегенде Ленин эже өмүр бою ушул атасынын жанагы реабилитация боюнча аябай көп чуркап, каттарды жазып, каттар жазганда ушул бир кат ушул эмеге борбордук комитетке келип чыгат, Кыргызстандынчы. Ошондо келип чыкканда, ошол Аскар Чукотаевич мен ошол жерде иштеп турганда, менин колума түшүп калды дейт. Сен иштесиң, эмете алып барасың деп түшүндүм. Карап көрсөм, Ленин эженин кат экен дейт. Шуну мен атамды реабилитация кылып, Жусуп Абдрахманов реабилитация, толук реабилитация кылып бергенге депчи. Ошондо мен ошону изилдей баштагандан кийин дейт, көп нерсеге аябай кыйынчылык душар болдум. Айтсам эч ким ишенбейт. Ошондо
Масалиевке өзүм киргенге аракет кылып ошо кишини депчи, ошо кишиге аракет кирдим дейт. Киргенде ошол биринчи Жусуп Абдрахмановго эле Масалиев ошо реабилитация толук болсун дегенде ошо визаны ушул киши койгон дейт. Ошондон кийин сиз айткандай Москвадан бир чоң пакет келди дейт. Ошондо келгенде ошонун ичинде биринчи күндөлүгү бар экен. Анан эң кызыгы ошол күндөлүктү ким окуган деген, биринчи кимдерден окуган дегенде ошондо ошол жердеги азыркы биздин колдо бар, азыркыча оригиналы бар. Сталиндин визасы менен. Ошондо товарищ Молотову, Кагановичу, прошу прочесть дневник председателя Совнаркома Киргизии Жусупа Абдрахманова. Им и его сильно достали наумовцы по прощению вернуть мне деп ошону жазганы кызыл карандаш менен. Биздин көк кагаз менен кызыл эме менен жазылганы ошол биздин колдо. Буну туура Сталин өзү окуганы ушу Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгүн өзү окугандыгын белгилеп кетти да. Бек Сагынович, да кечиресиз, тилекке каршы бизге берилген убакыт дагы аягына жетип калды. Жусуп Абдрахмановдун өмүрү, анын таржымалы кыргыз элине өтөгөн эмгеги тууралуу биринчи радио мындан кийинки да уктурууларында кенен саатты бөлөт. Эми уктуруубуздун соңунда белгилей кетсек, мына Жусуп Абдрахманов 1937 жылы камакка алынып, ага антисоветтик террорист, социалисттик Туран партиясынын түзүүчүсү деген жалган күнөө коюлуп, 1938 жылдын 5 ноябрында атылып, 1958 жылы толугу менен акталган. Дагы бир кызыктуу маалымат менен бөлүшө кетеличи. Бизге жеткен маалыматтарга караганда Жусуп Абдрахманов олтуруп иштеген стол Улуттук илимдер академиясында турат дейт. Азыркыга чейин аны пайдаланып жүрүшөт. Учурунда тарых илимдеринин доктору профессор Жеңиш Жунушалиев бул столду сактап калган экен. Абдрахмановдун столун сатып алуу үчүн Жунушалиевке чоң суммадагы акча сунуштагандар дагы болуптур. Бирок муну мен сактап, таберик кылып калтырышым керек деп. Азыр биз деген ошол столу, диваны азыр деген ошол турат. Биз сүйлөшкөнбүз. Тарых музейинен мен да сүйлөштүк. Тарых музейинде ушул Жусуп Абдрахмановдун кабинетин түзүт жөнүндө биздин азыркы ошолда биздин эмебиз бар. Ошол жерге ошол өзүнүн кандай отурса ошо өзүнүн столу, стулдары бар тең. Азыркы ушул Жусуп Абдрахмановдун иш столу дагы эле иште. Рахмат сизге. Сизге рахмат. Ана сиздерге да рахмат. Бүгүн биздин студияда ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Жусуп Абдрахманов фондунун төрагасы Мирбек Үсөбаев, ошондой эле телефон аркылуу баяланышта саясий илимдердин кандидаты журналист Бакыт Орунбеков болду. Бул таңкы бурулуш 7ден 37 мүнөт өттү. Урматтуу радиочулар, биздин толкундан алыстабаңыздар. Биз азыр орус тилиндеги жаңылыктарды угалы, андан кийин биз экинчи темабызга кайтып келебиз. Президент Садыр Джапаров накануне 11 февраля дал интервью общественной телерадиовещательной корпорации по актуальным вопросам, обсуждаемых среди общественности. В частности, глава государства коснулся тем относительно экс-муфтия Максата Аджи Токтомушева, ситуации вокруг назначения исполняющего обязанности мэра города Бишкек, полномочий президента по новому проекту основного закона, вопросов внешней миграции и основных целей и задач первых указов. Переговоры представителей пограничной службы Кыргызстана и Таджикистана о порядке охраны неописанного участка в местности Танги продолжатся сегодня, 12 февраля, об этом сообщила пресс-служба ГПС. По ее данным, вчера прошла встреча пограничных представителей Кыргызстана по Баткенскому участку и Таджикистана по Сагдийскому участку. По итогам переговоров решено организовать дополнительные встречи с участием местных органов власти и специалистов кадастровых служб сторон. Отмечается, что пограничные подразделения, дислоцированные в Баткенской области, несут службу в повседневном режиме. Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная.
Первомайский районный суд Бишкека отпустил под домашний арест экс-главу Духовного управления мусульман Кыргызстана муфтия Максат Аджи Токтомышева. Напомним, что Максат Аджи Токтомышев был задержан накануне сотрудниками Госкомитета нацбезопасности. Он подозревается в финансовых нарушениях, связанных с использованием денежных средств, внесенных паломниками для совершения хаджа. В Аше милиция задержала парня, подозреваемого в убийстве школьника и ранившего еще одного. Как сообщает пресс-служба УВД города, задержанный 16-летний местный житель. При задержании у него найден кастет, он уже дал признательные показания. По словам задержанного, он пошел на преступление из-за возникшего конфликта с пострадавшими и, вытащив складной нож, нанес им ранение. Также задержаны двое его приятелей, которые были рядом в момент инцидента. Расследование продолжается. Президент Садыр Джапаров подписал указ о праздновании 120-летия со дня рождения Джусупа Абдрахманова. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. В указе говорится, что в целях увековечивания памяти политического деятеля Джусупа Абдрахманова, внесшего весомый вклад в создание современной кыргызской государственности на высоком национальном уровне, правительству рекомендовано образовать оргкомитет и выделить необходимые финансовые средства. Джусуп Абдрахманов родился 28 декабря 1901 года в селе Черкей Каракольского уезда. Советский, государственный и политический деятель, первый председатель Совета народных комиссаров Киргизской АССР. На втором этапе в школу Бишкека могут вернуться ученики еще 3 параллелей. Об этом на прошедшем заседании городского штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции сообщила начальник управления образования Эльмира Иманалиева. Если эпидситуация пройдет на спад, предлагаем с 1 марта запустить еще 3 параллели – 2, 3 и 4 классы и открыть подготовительные группы в садиках, сказала она. Вице-мэр Айджан Ченебаева отметила, что сегодня состоится совещание с родителями, на котором будет проведена разъяснительная работа по открытию школ и детсадов. На 7 часов утра по бишкекскому времени сегодня, 12 февраля, в мире случаев заболеванием COVID-19 зарегистрировано 108 миллионов 278 тысяч 354, летальных исходов 2 миллиона 377 тысяч 197, выздоровели 80 миллионов 311 тысяч 778 человек. Это все новости на этот час. Далее о погоде. Сегодня, 12 февраля, днем без осадков, на дорогах снежный накат, гололедица, ветер западный 4,9 метров в секунду, температура воздуха Чуйской и Таласской области плюс 10-15, Баткентская, Ошская, Джалабадская области плюс 13-18, Иссыкульская область плюс 6-11, Нарынская область плюс 3,8. В Бишкеке днем без осадков, ветер западный 4,9 метров в секунду, максимальная температура воздуха днем сегодня в столице плюс 13-15. Вы продолжаете слушать Беренчи радио, не переключайтесь, а вам, уважаемые коллеги, хорошего эфира, увидимся. Рахмат. 7-ден 42 мүнөт өттү. Бишкек убактысы боюнча урматтуу радио угармандар, Биринчи радионун таңкы бурулуш уктуруусун улантабыз түз эфирде. Биз менен чогуу болуңуздар деп чакырып өтөлү. Биздин студиянын байланыш номерлери дагы ар убак кызматын кылууда. 39 21 90 0502 39 21 90 телефон номерлары. Андан сырткары бизди Facebook'тан да көрүп, өзүңүздөрдүн суроолорду, сунуш пикирлерди калтырууга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Назира, биз экинчи бөлүктөгү темага аттанардан мурда өлкө аймагында кандай маанилүү жаңылыктар болуп атат, ушуларга дагы бир аз сары эсеп салып өтөлү. Салтуузбай мына алды менен 12 февралда дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай окуялар катталган кыскараак бир маалымат берип өтпөйлүбү? Мына 1881 жылдын бул күнү Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы чек араны тактоо маселеси Санкт-Петербург келишиминде аныкталган. Санкт-Петербург келишиминде буга чейин протокол белгиленип, Кыргыз-Кытай чек арасынын ортосунда орун алган катачылыктар кайра оңдолуп, айрым тактоолор киргизилиптир, туурабы? Ал эми 2010 жылдын ушул күнү 2000 парламенттин жыйынында баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорунун экинчи окууда
кабыл алынган экен. Мына бүгүнкү күнү дагы Кыргызстандын баш мыйзамынын жаңы долбоору жогорку кеңештин расмий сайтында коомдук талкууга чыкты. Баш мыйзамдын долбоорун парламенттин депутаттары 17 февралда карап талкуулай турган болууда. Ошол жактан жарандардагы атайын номерлар көрсөтүлгөн. Ошол парламенттин сайтына чыгарылган баш мыйзамдын долбоорунда ошол номерларга чалып сунуштарды, пикирлерди калтырса болот экен. Дал ушул күнү, тактап айтканда 12 февралда 2013-жылы Жаныш Бакиевдин мүлкү конфискацияланып, өмүр бою эркинен ажыратылып жана генерал лейтенант аскер наамы алынган. Ушул эле күнү Назира Бишкек гарнизондук аскер соту мурунку өлкө башчы Курманбек Бакиевди 24 жылга эркинен ажыраткан күн экен. Ал эми дүйнөдө болсо мына Россия боюнча алгачкы ирет Москвада зоопарк ачылыптыр. Ал Москва университетинин профессору Анатолий Богдановдун демилгеси менен уюштурулуп, аянты 21 гектар жерде ээлеп турат. Анда болсо 1000ден ашык жаныбардын түрү болсо 8856 жаныбар бар экен. Ал эми 2010-жылы 12 февралда Канаданын Ванкувер шаарында 21-чи кышкы Олимпиада оюндарынын салтанаттуу ачылышы болуп өткөн экен. Мына бүгүн дагы Кыргызстанда Олимпиадага, Токиодо турган Олимпиадага даярдыктар жүрүп, ага лицензия алган 7 спортчубуз бар, туурабы? Андан сырткары көчмөндөр оюндары дагы болот. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары мынакей Түркия мамлекетинде болот. Мына ушуга дагы даярдыктар болуп, Кыргызстан өзүнүн сунуштарын берип, спортчуларыбызды даярдоо иш-чаралары дагы жүрүп жатат. Анда урмат, биз экинчи бурулушту жасап темага өтөлү. Мына менин үйүм 2021-26 өкмөттүн программасынын концепциясы мына жакында эле талкууланды. Программанын долбоорунда 2026 жылга чейин 7500дөн кем эмес үй бүлөнү турак жай менен камсыздоо максаты көрсөтүлгөн. Бул программа мындай жактырылып, тийиштүү чечимдерди кабыл алабыз деген максатта туруп атат өкмөт, туурабы? Ошо жакынкы арада өкмөт тарабынан менин үйүм 2021-26 программасынын долбоорун бекитүү жөнүндө тийиштүү чечим кабыл алынат деп күтүлүп атат. Анан премьер-министр тийиштүү мамлекеттик органдарга өнөктөш банктар жана донорлор менен биргеликте мамлекеттик ипотека боюнча пайыздык чендик кыскартуу жөнүндө маселени иштеп чыгууну дагы тапшырды. Анан буга чейин дагы ушул компания тарабынан дагы белгилүү болгон болчу 7-9 пайыздык чен ипотекага турак жай алуу үчүн 6-8 пайызга төмөндөтүлдү. Бул 2019 жылдын ноябрь айына чейинки ушул арыз бергендер үчүн деп. Бүгүнкү күнү мамлекеттик ипотека компаниясы өзүнүн өнөктөш банктары аркылуу мына аймактарда каржылоону активдүү жүргүзүп атат. Бул жерде жалаң эле бюджеттик мекемеде иштегендер эмес, бизнес чөйрөсүндө иштегендер, жалпы эле үй бүлөлүү жарандар ипотека алууга толук мүмкүнчүлүк алып атат, туурабы, 10% менен. Эми биз ушул теманы улайлы, анткени Ош шаарында салынып жаткан ипотекалык негиздеги үйлөрдү берүүнүн жаңы жобосу жакында эле талкууланды. Ага Ош шаардык мэриясынын жетекчилиги, бейөкмөт уюмдар, мамлекеттик жана муниципалдык мекеменин ишканалары катышып, ошол жердеги активисттер дагы катышкан экен. Бул тууралуу биз Ош шаардык мэриясынын муниципалдык ипотекалык ишканасынын жетекчиси Кутманалы Абдрахман уулу менен түз эфирде маектешип кеңири маалымат алалы. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Ош шаарында бүгүн мындай аба ырайы кандай? Таң атып мындай күн тийип келатат. Негизи ушул аба ырайы синоптиктердин маалыматына караганда Ош чергесинде түштүк аймагында күндүн жылуулугу байкалып турат. Бул Бишкекте да сезилип атат. Маанайыңыз менен алгач бөлүшүп өтсөңүз. Сиз айткандай Ошто азыр аба ырайы абдан жакшы. Мен эшикте турам. Асманда бир дагы булут жок. Күн чайып да эсип, бүгүн жакшы аба ырайы болушу күтүлүп атат. Эми Кутманалы мырза, аба ырайы жакшы. Ушул аба ырайын дагы жакшыртыш үчүн турак жайга муктаж болуп тургандардын дагы маанайын жакшыртып сүйүнтүү алдында турасыздар. Мына ушул турак жай берүү, ипотека аркылуу турак жай берүү боюнча үйлөр курулуп бүтүп калганы айтылып атат. Мына ушул жол жобосу дагы берүүнүн жол жобосу талкууланып, ушул тууралуу айтсаңыз, бул жол жободо кандай
берүүнүн жолжобосу бекитилген. Өзүңүздөр билгендей 2010 жылкы окуялардан кийин Ош шаарын жана Жалал Абад шаарынын калыбал келтирүү дирекциясы тарабынан көптөгөн көп кабаттуу үйлөр курулган. Алар атайын мамлекеттик комиссия тарабынан бөлүштүрүлгөндөн кийин белгилүү бир бөлүгү Ош шаардык мэриянын балансына өткөрүлүп берилген кыргыз өкмөтү тарабынан. Ошол үйлөр бизде Ош шаарында локалдык муниципалдык ипотекалык программаны ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берди. Бүгүнкү күндө белгилүү бир акча кору топтолгондуктан бул жаңы ипотекалык үйлөрдү курууга мүмкүнчүлүк болду. Бүгүнкү күндө Ош шаарында бул багытта 3 көп кабаттуу үй курулуп жатат. Жалпы батирлердин саны 215 батир долбоорлонгон. Алгачкы үйлөр ушул апрель-май айларында уже бүтүрүп тапшыруу алдында турабыз. Тапшыруунун алдында сиздер жана жогоруда анонста белгилегендей коомчулук менен 29 декабрдан баштап ушул жаңы жобону бөлүштүрүү тартибин талкуулаган коомдук угуулар болуп өттү. Акыркы жыйындарды бекитип, бүгүн Ош шаардык кеңешинин туруктуу депутаттык комиссиясына бекитүүгө сунуштадык. Ал жободо негизинен мындай көрсөткүчтөр, финансылык параметрлер жөнүндөгү маселелер коюлуп жатат. Биринчиси алгачкы төлөм маселеси төмөндөтүлдү. Буга чейин 20% алгачкы төлөм талап кылынган болсо, бүгүнкү күндө биз аны 10%га чейин түшүрүүнү сунуштап жатабыз. Экинчиси жалпы пайыздык көрсөткүчтөр деген маселени алып таштап, анын үстөк баасы жөнүндө гана маселени коюп жатабыз. Бул жерде эки принциптен улам ушул кадамга барып жатабыз. Биринчиси пайыздык көрсөткүчтөр маселеси айрым бир учурларда көптөгөн талаш тартыштарды талап кылды. Себеби муниципалдык мүлктөрдүн сатуудан түшкөн маселеге эмне үчүн пайыз коюлуп атат деген коомчулукта абдан чоң талкуулар болду. Ошондуктан биз аны ошол алгачкы төлөмүн төлөө багытында дифференциялоо аркылуу 10%дан 30%га чейин төлөөгө мүмкүнчүлүк берип, бирок эң минималдык төлөмдү 10%га түшүрүп, ал эми үстөк пайызды ошо алгачкы төлөм койгонуна жараша үстөк пайыз деп атабастан үстөк баа деп кошуп тактоону Ош шаардык кеңешинин кароосуна сунуштап жатабыз. Биринчиси, экинчиси ошол жерде биз Турак жай кодексинин талаптарына ылайык биринчи кезекте өтө аярлуу катмардын кайрылууларын биринчи кезекте кароону максат кылдык. Эгерде ошол аярлуу катмар деп аталган Турак жай кодексинде көрсөтүлгөн 11 категориядагы жарандар кайрылган болсо, эгер алардын төлөө жөнөмдүүлүктөрү жетиштүү болсо, анда аларды биринчи кезекте карап, андан кийин жалпы граждандык тартиптеги тизмеге өтүүнү максат кылып жатабыз. Мына ошондо жалпы мөөнөтү, узак мөөнөтү биздин программанын 12 жыл болчу. Биз ошол 12 жылды калтырып, бирок ага чейин төлөп жаап бүткөн болсо, демек анда ошол эле мезгилде үстөк баадан да кутулуу мүмкүнчүлүгүн карап жатабыз. Мына кимдер алат деген суроо келгенде, сиздер кимдерге бермей болдуңуздар? Бул жерде 3 түрдүү мындай чектөө эмес, мындай категорияга приоритеттер коюлду. Биринчи жана жогоруда айткандай аярлуу катмардын болуусу биринчи кезекте ошолор болот. Алардын сөзсүз түрдө Ош шаарында мындай учету болушу талап кылынат. Экинчиси жалпы граждандык тартиптеги Ош шаарынын тургундары. Үчүнчү приоритет жалпы Кыргыз Республикасынын жарандары деген. 3 түрдүү приоритетте берүүнү максат кылып жатабыз. Негизинен кимдер ала алат дегенде биз 3 гана талап коебуз. Значит, алардын биринчи кезекте Кыргыз Республикасынын гражданини болгондо дагы Ош шаарында учету болушу биринчи тартип болот. Экинчиси алардын атында үй мүлкү, жери, турак жайга жери болбошун талап кылабыз. Үчүнчү талап алардын төлөө жөнөмдүүлүгүн эсептеп чыгарабыз. Жана төлөө жөнөмдүүлүгү аныкталган болсо, анда ал жаранды турак жай алууга укуктуу деп эсептейбиз. Мына башкасы түшүнүктүү болду. Анан 215 батир салынып калган турбайбы дээрлик 3 үй. Анан баасын кантип аныктадыңыздар? Анан баштапкы төлөм дегенде ошо баасы аныкталгандан кийин анан төлөп башташат да, туурабы? Туура. Азыр биз 215 батирди салууну улантып жатабыз. Биринчи үйүбүз Курманияда 121 деген дарегинде жайгашкан болуп жатат. Ал жерде 80 батирлүү турак үйү, ошол биринчи үй жакынкы 1-2 айда тапшыруу алдында турабыз. Калган үйлөр 22 жылга чейин курулуп бүтөт. Жалпы проекттер ишке ашкан.
туруп кетип атат. Анан сиз айтып атпайсызбы жана баасы жөнүндө. Негизги маселе ушул жерде чыкты. Ош шаарынын шаар куруу саясатында ушундай багытты аныктадык. Негизги маселе биздин ишкананын негизги саясаты дагы жөн гана батирлер менен камсыз кылуу эмес, анын баасын төмөндөтүү жөнүндө дагы маселе койдук. Себеби Ош шаарында 23тен ашык курулуш компаниялары үй салуу менен алектенишет. Алардын бүгүнкү күндөгү минималдык баалары $350–400 тегерегинде. Бул үйлөр дагы толук жана орусча айтканда под ключ бүтүрүлбөстөн под самоделку деп коюшат жана биринчи эшигин гана коюп бүтүрүп беришет. А биз азыр алдын ала тендерлик бааларды өткөзүп бүткөнбүз. Ал эгерде тендерлик бааларга ориентир алсак, эми бүтүү авиза баасын азырынча айта албайбыз, бүткөндөн кийин баары чыгымдар эсептелет. Агер тендерлик бааларын эске алсак, анда ошол алар курулуш компаниялары толук бүтүрбөгөн үй саткан баага биз толук под ключ бүтүрүп жашоочуларды киргизүүгө мүмкүнчүлүк болду. Кутмалалы мырза, курулуштун ушундай курулуш саясатындагы баа маселесине да таасир этип атабыз деп айтсак болот. Кутмалалы мырза, буга чейинки ошол ипотекалык үйлөрдө бир канча мыйзам бузуулар болгонун дагы эксперттер айтып келишет да. Бул ирет кандай бул көйгөйлөрдү дагы эске алдыңыздарбы? Мен именно кайсы мыйзам бузуу экенин тактасаңыз, үй курууда, ошол ипотекалык үйлөрдү курууда. Мисалы үчүн ошонун сапаты кандай, ошо салган батирлериңиздин сапаты кандай деп атат да? Сейсмикалык жактан. Биринчи ошо өзүңүздөр билгендей жана Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбынан келтирүү дирекциясынын сапаты жөнүндө коомчулукта түрдүү пикирлер бар. Бул боюнча жакында эле ушул Ош шаарынын тургундарынын кайрылуусунун негизинде, ошо ипотекалык шартта үй алган тургундардын кайрылуусунун негизинде атайын Ош шаардык мэриясы тарабынан эксперттик топтор түзүлүп, кабыл алган мамлекеттик ишкана тарабынан барып, ошол курулуштун азыркы абалына да баа берилди да. Айрым бир мүчүлүштөр косметикалык жанагы абалында плиталарды коюусунда, подъездердин айрым абалдарында андай бир сапатсыз материалдарды колдонулгандыгы жөнүндөгү маалыматтар айтылып жатат. А негизинен курулуштун жашоого жарактуулугу, жараксыздыгы жөнүндө сөз кылганда, бул жерде эч кандай сөз жок. Ал үйлөр толук жашоого жарактуу жана коопсуз экендигин аныктаган аныктамаларды беришти. Мына сиздер калкка сунуштап аткан ушул ипотекалык үйлөрдүн пайызы 4% тегерегинде деген маалымат айтылып атат. Анан ушуну дагы бир маалыматыңыз менен бөлүшүп өтсөңүз. Мындан тышкары баягы сиздер кайсы каражатка салып атасыздар? Бул мамлекеттик ипотекага тиешеси барбы же жокпу? Биринчиси жана 4% деген бүгүн факт. Буга чейин биринчи бөлүштүрүлүп жатканда бул 6% белгилүү көрсөткүч менен берилген болчу, бирок былтыр Ош шаардык кеңеши былтыркы абалдардан улам 2%га төмөндөтүп түшүрүп берген. Бүгүнкү күндө жарандар 4% үстөк пайыз төлөп жатышат. Ал жерде кайсы каражатка дегенде, демек жана Ош жана Жалал Абад дирекциясы курган үйлөрдү Ош шаардык мэриясынын балансына өткөрүлүп берилген жана ошол мүлктү сатуудан түшкөн каражаттын эсебинен ушундай Ош шаарында муниципалдык ипотекалык программа иш алып барып жатат. Мына ошол Оштун айланасынан ушул система түзүлүп калды. Мисалы үчүн атайын ипотекалык муниципалдык ишкана пайда болуптур. Ушуну үзгүлтүксүз улантып туруш үчүн сиздер кандай дагы бир пландарды иштеп чыктыңыздар? Бүгүнкү күндө ушул каражат менен иштөө жетиш экенин көрүп турабыз. Бүгүнкү күнгө 404 жаранга ушул программаны алкагында үй тургузбай берген болсок, кайрылуулардын саны кечеги күнгө 1621 болду. Демек булга аябай керектөө көп. Ошондуктан биз сырткы донорлордун дагы каражатын тартуу боюнча иш-чараларды жүргүзүп жатабыз. Биздин азыркы программанын финансылык талаптарына жооп берген донорлордун бар экендигин айткым келет. Мен ушул жерде эле белгилеп кетейин, бул үчүн бизге сөзсүз түрдө өлкөбүздөгү стабилдүүлүк сөзсүз түрдө таасир этерин былтыркы жыл көрсөттү. Айрым бир келишимдер былтыркы стабилдүүлүктүн жоктугунан улам чочулап калышты, ачыгын айтышым керек. Экинчиси, азыр Кыргыз өкмөтүнө бүгүн дагы биз кат жөнөттүк. Былтыркы жылы бир макулдашуулар болгон болчу. Азыр Европалык жана өнүктүрүү реконструкциялоо банкы тарабынан ушул багытка бир каражат тартуу жөнүндө макулдашууларды ишке алып барып жатабыз. Анда биз Ош шаарынын керектөөсү катары биринчи мүмкүнчүлүгүбүздү эсептеп көрүп 20 миллион евролук долбоор сунуштаганбыз. Ал ошол Кыргыз өкмөтүнүн жактыруусуна өтсө, анда кошумча дагы бир каржы булагы пайда болот. Ошентип биз азыр муниципалдык программадан сырткары программанын алкагында эки түрдүү сырткы каражат тартууну пландаштырып жатабыз. Мындан сырткары
Ош шаардык кеңешинде атайын жобо кабыл алганбыз. Анда үлүштүк курулуш деген атайын программа кабыл алынып, Ош шаарынын ички инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн да ушул багытта пайдаланууну максат кылган жобо аркылуу ишке ашырып жатып, иш алып барып жатабыз. Бул багытта быйылкы жылы, ушул 21-жылы дагы 3 көп кабаттуу үй курууну пландаштырылган. Бүгүнкү күндө анын долбоорлоо иштери ишке ашып жатат. Кутманалы мырза, ички мүмкүнчүлүктү пайдаланабыз. Мына ушул 200дөн ашык батир бүттү да эми муну берүү жолжобосун талкууладыңыздар. Бул дароо эле берилип баштайбы, жымда этап менен берилеби жарандарга? Биз жана жогорудан туура белгиледиңиздер, биз аны бүтүш керек. Бүткөндө анын баштапкы пайызы анын бүткөн баасына жараша аныкталат. Ошондуктан биз аны бүткөндөн кийин дароо эле түз берип баштайбыз. Жобонун талаптарына ылайык. Мына бүгүнкү күндө 404 жаран батирге ээ болуп, алар сиздерге баягы ипотеканын акысын айына төлөп атат да, туурабы? Анан алдыда сиздер дагы калктын аярылуу катмарына беребиз деп атпайсыздарбы? Анан төлөө мүмкүнчүлүгү ар кандай болуп калат. Мына ошол убакта сиздер баягы мындай катаал чараларды колдонбойсуздарбы? Ушундай аярылуу катмарга берип аткандан кийин белким жумшак бир жеңилдетүү мындай 1-2 жолу кармалып калса аны мындай узартуу жагында ойлондуңуздарбы? Абдан туура маселе. Эми турак жайга муктаж болгон аярылуу катмарга келгенде жанагы шарты бар. Сөзсүз түрдө төлөө жөндөмдүүлүгүн анализдеп өтөт. Бул учурда бизге Өнөктөш банк дагы жардам берет. Андан кийин анын 12 жылдык мүмкүнчүлүктөрүн карайбыз. Демек анын 1 жылдык эле мүмкүнчүлүк эмес, жалпы карап көрөбүз. Андан сырткары бирок анда шарт бар. Эгерде төлөбөсө биз 3 айга чейин бул күтүү режими бар. 3 айга 90 күнгө чейин. Андан мына кече дагы коомдук талкууда ушундай учурлар үчүн пролонгация маселеси дагы айрым катаал шарт болуп калган учурда өзгөчө катмарлар үчүн келишимди пролонгациялоодо мүмкүнчүлүктөрү айтылды. Рахмат сизге атайын убакта биринчи радионун суроолоруна жооп бергениңиз үчүн. Биз менен түз байланышта Ош шаардык мэриясынын муниципалдык ипотекалык ишканасынын жетекчиси Кутманалы Абдрахман уулу Маеккурду. Сиздер биринчи радионун таңкы бурулушун угуп жатасыздар. Азыр жаңылыктардын сааты келип калды. Биз микрофонду кесиптешибиз Бакыт Тапаевга узаталы. Бакыт, сөз сизде. Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек ара аймагындагы кырдаал туруктуу. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 11-февралда Жалал Абад областынын Алабука районунун Кара Белес аймагында Кыргызстандын Алабука жана Өзбекстандын Пунган боюнча чек ара өкүлдөрүнүн жолугушуусу өттү. Кыргызстандын жана Өзбекстандын кадастр жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын өкүлдөрү Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек ара сызыгынын өтүүсүн эки өлкөнүн ортосундагы келишимдин негизинде тактоо иштерин жүргүзүштү. Бул учурда Жалал Абад областынын Алабука районунун Кош Болот айылынын жашоочулары топтолуп, аймактагы чек ара сызыгынан өтүүсүнө өздөрүнүн макул эместигин билдиришкен. Кырдаалдын күчөп кетүүсүн эске алып, чек ара сызыгынан тактоо иштерин токтотулуп, чектешкен аймактагы жергиликтүү тургундар менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Тараптар аталган маселе боюнча сүйлөшүүлөрдү бүтүп, 12-февралда уланта тургандыгы кабарланды. Конституциянын жаңы долбоорунда кемчиликтер болсо, жогорку кеңештин депутаттары өзгөртүү киргизгенден кийин гана референдумга кое алышат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров коомдук телерадио берүү корпорациясына курган маегинде белгиледи. Мамлекет башчынын айтуусунда элди таңуулап, жаңы редакцияны сунушталган формада кабыл алууга мажбурлоо жок. Конституциялык кеңешме Конституциянын жаңы долбоорун иштеп чыгып, парламентке сунуштады. Конституцияны конституциялык кеңешме иштеп чыгып парламентке тапшырды. Парламент карап атат. Эми баягы идеалдуу түрдө жасалды деп айткандан алысмын, анткени баягы кемчиликтер болбой койбойт. Ар кимдин көз карашы ар башка болот. Кемчиликтер бар деп айтып атышат. Эми кемчиликтер болсо жогорку кеңештен оңдоп түздөп, анан элге референдумга алып чыкканга мүмкүнчүлүгү бар. Аны эч ким баягы мурункудай жок, только ушул конституцияны кабыл аласың, могу жерин ушундай кыласың деп баягы 10 жыл мурункудай таңуулап, элге таңуулап кабыл алдыруу бизде андай максат жок. Мына конституциялык кеңешме 3 ай иштеди, анан алып чыкты. 3 айдын ичинде бардыгы түз эфирден көргөзүлүп турду. Сунуштарды кабыл алды, кээ бирөөнү туура эмес жагын макул деп туруп алып салышты. Анан эми киргизди бүгүн. Аны азыр депутаттар алып киргизсе, анан элге референдумга чыгарса, анан талкуулайт да эл өзүнүн добушун берет, баасын берет.
Президент Садыр Жапаров 11 февралда коомдук телерадио берүү корпорациясына коомчулук арасында талкууланып жаткан актуалдуу маселелер боюнча маек курду. Мамлекет башчысы өзгөчө мурунку муфтий Максат Ажы Токтомушев Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучуну дайындоонун айланасында түзүлгөн кырдаал жаңы баш мыйзамдын долбоорундагы президенттин ыйгарым укуктары, тышкы миграцияга байланыштуу маселелерге жана негизги милдеттер менен биринчи жарлыктардын максаттары тууралуу маселелерге токтолду. Мектеп окуучулары арасында альтернативдүү олимпиаданын экинчи этабы өтөт. Билим берүү министрлигинен билдиришкенде, тагыримдер боюнча сынак 13 февралдан 28 февралга чейин уюштурулат. Белгилеп кетсек, альтернативдүү олимпиада окуучулардын математика, физика, химия, биология жана информатика предметтери боюнча эл аралык олимпиадаларга катышуу үчүн өлкө командасын түзүү максатында өткөрүлөт. Черногория бийлиги шаардагы эпидемиологиялык кырдаалдын начарлашына байланыштуу шаар аралык транспорттук кыймылды чектеп, коменданттык саат киргизди. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазды. Талапка ылайык эми кечки саат 9-дан таңкы 5-ке чейин жашоочуларга үйлөрүнөн чыгууга тыюу салынат. Азык-түлүк дүкөндөрүнөн башка баардык соода түйүндөрү жабылып, мектептерде окуу процесси токтотулду. Черногориянын туристтик борборунда Будва жана Тиватка өзгөчө чаралар киргизилип, кафе ресторандардын ишине тыюу салынды. Узакка созулган ыктытуу коронавирустун сейрек кездешүүчү белгиси болушу мүмкүн. Бул тууралуу жазган Экспресс басылмасы дарыгерлердин тажрыйбасынан бир нече учурларды жазган. Бейтап тынымсыз ыктытып, аны менен кошо дене табы көтөрүлүп, тамагы ооруган учур кездешкен. Ошондой эле көпкө ыктыткан бейтапка дарыгерлер томография жасаганда COVID-19 бар экендигин тастыкташкан. Ушундай окуя 4 күн бою тынымсыз ыткыткан дагы бир 62 жаштагы бейтапта болгон. Ошол эле учурда көпчүлүк дарыгерлер ыткытуу эч себепсиз пайда болбой тургандыгын, ал стресстен улам болушу мүмкүн дешет. Алар 2 күндөн ашык убакытка чейин ушундай абал пайда болсо, дароо дарыгерге кайрылуу керектигин айтышат. Бүгүн саат 9-дан кечки 5-ке чейин Бишкек шаарындагы Жибек жолу Абдрахманов, Күренкеев, Тыныстанов, Мичурин, Койбагаров, Бектенов, Кожобергенов, Осмонкул, Абдыкадыров көчөлөрүнүн бир бөлүгүндө Ак Босого, Арча Бешик конуштарында электр энергиясы өчүрүлөт. Бул тууралуу Түндүк электр ишканасынан билдиришти. Убактылуу чектөөлөр оңдоо иштерине байланыштуу деп айтылат маалыматта. Кыргызстандык спортчулар Белоруссиядагы жеңил атлетика боюнча эл аралык мелдешке катышат. Өспүрүмдөр арасында Белоруссиянын ачык чемпионаты 25-нен 28 февралга чейинки аралыкта Минск шаарында өтөт. Турнирге башкы машыктыруучу Куштарбек Таштанбековдун жетекчилиги астында 8 спортчу бара тургандыгы кабарланды. Валюталар курсу менен тааныштыра кетсек, 1 Америка доллары 84 сом 29 тыйын, евро 102 сом 7 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 14 тыйын, казак теңгеси 20 тыйынга бааланууда. Бүгүн 12 февралда Чүй областында жана Таласта абанын температурасы 15 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал жана Баткен областарында 13-18 градус, ал эми Ысык көл областында 6-11 градус жылуу болсо, Нарын областында 3-8 градус жылуу, Бийик тоолор райондордо 2-7 градус абанын температурасы төмөн. Бүгүн Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы 13-15 градус жылуу. Сиздер биринчи радионун таңкы бурулуш программасына ортоктош болуп жатасыздар. Программаны кесиптеш Мурмат Жээнбеков жана Назира Молдокулова алып баруудабыз. Ардактуу радио каармандар, бизди жыштыктан тышкары Facebook баракчабызда дагы көрүп жатасыздар. Ал жакта өзүңүздөрдүн сурооңуздар, сунуш пикириңиздер болсо калтырыңыздар. Биз эми жаштарды илимге тартуу жөнүндө сөз кылалы. Бишкекте республикалык илим, техника жана өндүрүш жумалыгы башталды. Анын алкагында өлкөнүн аймактарынан келген ойлоп табуучу өспүрүмдөр арасында сынак жүрүүдө. Эң мыкты долбоор жумалыктын соңунда байгелүү орундарга ээ болуп, жаш академик наамы бериле турганы дагы айтылууда. Студияга биз Алтын түйүн инженердик техникалык академиясынын директору Жаркын Бапанованы чакырдык. Жаркын Базановна, саламатсызбы? Саламатсызбы. Кутмандуу таңыңыз менен. Рахмат, сиздерди дагы. Сизге алгач келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирели. Жаркын Базановна, мынакей 60 жылдык юбилейиңиздер менен куттуктайлы. Мына ушул инженердик техникалык академиянын түзүлгөнүнө 60 жыл толуп турат. Анан жыл сайын ушул жумалык өткөрүп келет экенсиздер. Мына ушул жумалыктын алкагында кандай иш-чараларды өткөрүп жатасыздар? Деги эле академиянын иштөө багыты кандай? Рахмат. Сиздерге чоң рахмат. Бизди чакырып бүгүн элге, Кыргызстандын
жанагы балдарына баарына айтып бергенге. Эми сиздер билесиңер, Кыргыз Республиканын билим берүү жана илим министрлиги Алтын түйүн балдардын академиясы 8 февралдан баштап бүгүнкү күнгө чейин 13-үнө чейин биздин жанагы эме илимий техника жана өндүрүш жумалыгы өткөрүлүп атат. Ачылышы болсо 8-inde болду. Тиги илимий улуттук илимий академиянын имаратында. Бирок айтып коеюн, бүгүнкү күндө ал тиги илимий академиянын имаратын эле жөн эле өткөргөн жокпуз. Бул болсо ал чоң бизге салым берип атат. Азыр илимий академиясы алар баягы биздин партнер болуп эметип атышат. Анткени алардын жана илим постору, чоң илим постор академиктер, анан кийин азыркы кандидат жана жаш илим постор, ошолор баардын бир менен биздин балдар менен жаңы эмени симпозиум өткөргөнбүз. Ошол симпозиумда алар дагы өзлөрүнүн докладдарын жазап, антиментип анан кийин ушу көптөн бери көрүп атышып, айтып атышат да, аябай кызыгып атабыз деп жана жаш илим постор. Мынакей биз болсо сиздердин балдарыңыздар менен алар көп жакшы идеяларды да беришти. Анткени балдар болсо мындай оюндагын эле айтып беришет да. Ал ишке ашырылабы, фантазиясы да бар. Анан кийин ишке ашырылабы, кантип ашырылат, аны азырынча көп жакшы билбесе дагы, бирок баягы өзлөрүнүн оюн айтканда ошол жакшы ойлорду биз алып калдык. Анан кийин бизге бул жакшы фундамент берип атат кийинки изилдөөгө деп атышат да. Ошон үчүн мен ойлойм, биздин бүгүнкү алар тиги илимий академия менен бир иштегенибизге бул дагы чоң салым биздин балдарга. Анткени илимий академиянын эмеси филиалы бар, билесиздер, тиги эмеде Ош шаарында. Алар дагы ушул балдарга көп кичине салым жасаганга аракет кылышат да. Анан кийин бул болсо жумалык болсо жөн эле жумалык эмес, баардык жерде, Кыргызстандын баардык жерде аймактарында өттү да. Анан кийин бүгүн биз жанагы слайд шоуну көргөзгөндө дагы билебиз, көрөбүз. Баткенде, Ысык көлдө, тиги Ошто, Ош областында, Нарында, Таласта баары тең ачылышы болуп, анан кийин алардын жумалыгында бир күнү болсо жанагы производствого барып, алардын кандай производствосу бар экен ошону көрүп атышат. Алар менен тиги ошол иштеген жерде экскурсия эмес, жөн эле барып көрүп эле баскан эмес. Анан кийин алар менен мындай жанагы информационный сообщение болушуп, алар маалымат алышып, алар менен дагы эметип дискуссия түзүшүп, кандай иштеш керек, эмнени жакшы кылыш керек дегенди эметип атат. Андан кийин биздин болсо илимий күн деп коебуз. Анда жанагы университеттерде иштегендер, чоң мындай илим посттор, алар менен жолугушуу болуп атат да. Биздер балдарды ден техники деп коет, техниканын күнү деп. Анан кийин өзлөрүнүн жасаган бирдемелерин баардыгын көргөзүп, ошол выставка жасашып, жанагы конференция жасашып, анан кийин жанагы ар кандай викторина өткөрүшүп, ошондой жумалыктар метет да. Эң акыркы бияка берге келгенибиз бул болсо олимпиадабыз. Илимий жана техника деген олимпиадабыз бар да. Ага балдар аябай бир жылдын ичинде аябай даярданышат. Анткени быйыл болсо, мурун болсо биз 3 тарапта өткөрчүбүз да. Ал жанагы техника боюнча жанагы теоретический задания берип туруп да, баягы келип тесттерди эметчи. Андан кийин жанагы эме деген бар болчу. Өзүнүн үйгө тапшырма бергенбиз, ошол тапшырма менен алар чоң жана макеттерди жасап, антиптеп тапшырманы жасашы. А берден болсо атай бир коробкага андай мындайларды баягы керектүү эмес эмес, баягы моторчик антиминдерди салып коюп, анан кийин берден тапшырма берип, анан ошол жерден өзү команда болсо бир эме макет жасачу да. Анан кийин быйыл болсо биз кичине башкачагыраак жасайлы деп, алар жанагы эмне үчүн мен жана айтып айтканым, илим постор менен, жаш илим постор менен академиянын ошолор менен симпозиум жасадык. Балдардын баардын өзлөрүнүн эмесин алып келишти, жанагы докладдарын.
алдакылааттарында да тапшырмасыбыз бар болчу. Ал аябай мындай эметип айтсак, кичине азыр айтайын, заданиясы өзүнчө болчу да, анан кийин ошого ылайыктуу кантип алар докладты жасап жүрт. Анан кийин биздин олимпиадага катышкандар балдардан 10-13 жаштагы балдар, анан кийин 14 менен 17ге чейин бардык. Эми 10-13 жаштагы балдар ошунчалык жакшы докладты, кремний кантип чыгарыш керек, эмне кылыш керек, биздин жанагы мына смогто эмне болуп атат, кандай жардам берсек болот дегендей илимий иштерди айткандай болушту. Иштерди айтып атса тиги биздин жанагы илим посттор эми мындай катуураак жаманыраак айтам го, оозун ачып калышты да. Оозун ачып калышты. Суктанып, таң калышып, ушундай да болобу, балдар бардын, аларга тиги суроо берсе, алар тимеле тыпылдап айтып беришип, ошентип чоң кишидей антип. Анан кийин баягы кимдер илим посттор, жана жаш илим посттор, эми жаш илим посттор дегенибиз алар кандидат науктар. Алар болсо өзүнүн докладын жаза, биздин балдар тимеле аябай суроолорду берип, тигилерди ступорго өткөрүп коюшту да. Жаркын Базановна, ушул жерден угармандарга да түшүнүктүү болуш үчүн ушул биздин кабарчылар ушул жумалыкка да катышып келишкен. Ошондон дагы ушул ойлоп табуучулардын дагы айтып берип аткандарын угалы, анан маегизланталы. Биз буну жазганын себеби азыркы чыгып аткан учак, самолеттордон өзгөчөлөттүк. Ордунан өйдөгүбүз жатат да, бул аэропорт өтө муктаж деле эмес да, тегиз жердин өтө муктаждыгы деле жок. Бул вертолет катары колдонобуз, самолет катары. Трансформер бул 2 ролду ойнойт. Бунун аты жол тандабасы. Биз өзүбүз таң калып атабыз. Кече саат 4-тө эле буларга тапшырма берилген да. Бир мынандай 4-5-6 предмет берилип, анын ушунун негизинде 1 сааттын ичинде бир нерсени ойлоп чыккыла деп. Азыр карасак 8-9 макеттин жасап коюшуптур да. Ар кандай сонун идеялар пайда болуптур. Мисалы, тоодо бир чоң проблема болду. Бир кырсык бир нерсе болсо, жерден элди ва жарадар болгондорду кантип алып кетиш. Ош чоң проблема бар. Ал үчүн тоого коно турган транспорт керек. Вот ошондорду табышыптыр. Ошону көргөндөн кийин киши ойлоп калат экен да, Кыргызстандын келечеги бар деп. Азыр билебиз, эң өзү абада учат тургандардын эң жакшы самолет, анткени ал бат учат, жанагы квадан батат, бирок алар өз ордунан уча албайт, обязательно кенен жерге керек, аэропорттор, ошондой жерден учпаса, а вертолет болсо аз адам батат жанагы. Бирок ар бир жерге кону, ар бир жерден уча алат да, биз ошо экөөнү бириктирип самолет кылдык. Вертолеттун жандай канаттары аркылуу учат, ошо вертолет канаттары аркылуу самолетубуз түзүнөн көтөрүлөт, анан кайтып катып учуп кетет. Жаркын Базановна, мына бул жумалыктын максаты жаштарды илимге, анын ичинен баягы так илимдерге тартуу болуп атат да, туурабы? Да, ошол албаштын мынакей бул жумалык болсо 15 жыл болду өткөрүп атканыбызга. Анткени ошойдон жылына мына алардын макеттери башкача болуп атат да, көп мындай жакшы болуп атат. Мурун болсо тиги эптеп эле бирдемени кагаздан жазышып, антип эле баягы жазайлы деп эле алып келген атса, азыр болсо азыркы керектүү нерсе, өнөр жайга керектүү региондорго эмне керек экен, эмне зарыл экен, ошондой макеттерди жасап келип атышат да. Анткени макеттерди мынакей жана биздин Калыстоо карап туруп анан кийин айтып атпайбы, эми көпчүлүктөрдү көптөн бери биз атай алып келип атабыз да, мындай кандай эме өсүш болуп атат, карап көрсөңөрдө аябай жакшы өсүш болуп атат да. Эми бул техника менен балдар өзүбүз билип атабыз да, чоңдор билет да. Тиги илимий техника болбосо биздин өндүрүшүбүз болбойт. Экономика өспөйт. Экономика эмнеден өсөт? Жанагы завод, фабрикалар иштесе, анда эмне болсо ошондой экономикабыз аябай иштейт. Мынакей жаңыз кумтор жарым экономикага берип атат жет. А кумтордой болгон эмелер, мекемелер болсо бир 2, 3, 4 ар кайсы областьтарда болсо, анда биз аябай өнүгүп кетмекпиз да. Ошон үчүн алар балдар барды, биз дагы бардын ушуну өнүккүлө, ошондой эметкиле дегенге максатыбыз бар. Ошон үчүн мынандай эмени жумалыкты өткөрүп атабыз. Ал жумалык эмесин сиздер билесиңер, көп эле бизден жана интеллектуалы 21-кылымдын интеллектуалы дегендеги аябай чоң нерсе, ага биздин эл аралык болуп атат ал конкурсубуз. Анан кийин жана юный Пифагорий в мире техники деп да кандайды олимпиаданы өткөрөбүз. Адагы балдар ошол эптеп балдарды кызыктуу кылып
мына илимий техникага. Анан кийин алар кийин ушундай окуу жайды, чоң окуу жайды окуп, анан кийин бизде калышып, бизде бирдеме иштесин деп атабыздар. Анткени эми азыркы эме боюнча, инновация боюнча, анан кийин жана цифрализация боюнча, чыны менен инженерлер болбосо, мындай ойлоп табуучулар, жана техникага жакын балдар болбосо, анда биз көп баарыбыз деле саясатчы болуп кетсек, эчтеме болбойт, анын баарын билип турабыз. Анан ошон үчүн биздин академия мынакей жанагы илимий интеллектуал 21-кылымдын интеллектуалы дегендин санактан өткөн балдарды, жана жакшы өткөн 1-2, 3 орун алгандарды биз баягы эметип жүрүп, правительстводан, өкмөттөн эмен алганбыз, постановлениени алганбыз. Алар болсо токтом. Ошол токтом болсо баягы жанагы олимпиаданы өткөрүп атпайбызбы? Жок олимпиада. Ошолордун балдары эмеси жаш 1-чи орун, 2-чи, 3-чү орун алгандар, алар тиги эмеге бюджетке өтөт, мындай сынаксыз, андай мындай деп атпайбы? Биздин балдарды да ошого эметип койгон. Токтом негизинде. Токтом негизинде. Ошон үчүн былтыр болсо сразу бана 1-7 номинациядан 21 бала эметсе, эми 11-чи классты бүткөн балдар. Ошолордун арасынан 7 бала сразу эле эмеге окуу жайга өтүп кетти. Эметип. Алар болсо эртеңки күнү баягы адис болуп эмет чыгышат. Анан кийин мүмкүн баягы уже алар жакшы эметип калган техникага өндүктүрүп, анан кийин аяга кызыктуу болуп эметкенден кийин алар уже андан кетпейт. Жылына ошондойдон бир 20-30 баланы чыгарсак эле кандай болот да. Ошон үчүн биз ошого аябай көңүлдүү буруп атабыздар. Жаркын Базановна, мына биз эми могу республикалык масштабта алганда билесиз, союз учурунда ушул балдарды атайын бир робототехникага үйрөтүү, же болбосо инженердик бир курстар абдан көп болчу да. Анан бүгүнкү күндө андай мектептерде сейрегирээк кездешип калды. Анан мына Алтын Түйүн инженердик техникалык академиясы бул ишти бүгүн аркалап атат да, борбордо. Мына ушул мындай ишти масштабтуу жүргүзүү мүмкүнчүлүгүңүздөр кандай болду экен? Бир жылда бир балдарды чогултуп бул иш-чараны өткөрүп атасыздар. Анан ушуну процессти үзгүлтүксүз алып барып туруу үчүн баягы орусча айтканда тиги наступили на мозоль дегенде ошол эметип атасыңар. Биз аны аябай эмне десем, кыйынчылык менен өткөрүп атабыз, чын менен. Анткени баягы союз убагында ушундай техникалык эми анда станция деп койчу, эми центрлерде, анда республика боюнча 25 болчу. Азыр болсо бирөөдө жок, бизден башка. Бизден анан кийин шаарда бир дагы кичинекей ушундай уюм бар, болду. Башкалардын баардын баягы эми реформа дегенде жоюп коюшкан, жоюп. Анан кийин центрле деп коюшканда, жанагы балдардын центри деп. Эми балдардын центри дегенде аймактарда, мындайларда жетекчилери, эми мындай баягы шыктуу балдар менен насаатчылары бирге мугалимдер иштеп болот атпайбы, жеке-менчикке? Ошо эмелерди шыктуу балдарды эметпей, анткени биздин жана техника боюнча ал көп жана финансовый эмеде чыгымды деле талап кылат, билинбегени менен. Көп чыгымды талап калат. Анан ошон үчүн анан чыгымды көп талап кылбагандар ал башка нерселер. Тиги сүрөт тарткан, же болбосо жана декламировать этип бирдемени окуган дегенде, бийлегенге тиги ата-энелер аябай кызыгат да. Баласы биз жерде бийлеп турса, бир костюм кийип, антип дегенде. Ошого көпчүлүктөр элдин баардык баягы ата-энелер ошого көп көңүл буруп, ошондой иримдерге алып барышат. Ошол жака барышып, а мындай техникага, анан кийин техника жана чыгымдары көп экен, аны эмне кылат, анан кийин баардык жерде адистерде жок болуп калып, антип кайбир эмчен менен калп айтпайлы, баягы русскоязычный адистер болчу да, көпчүлүгү мурун болсо техника. Алардын баардыгы кетип калышты. Мынакей биздин академияда эле немистер ушундай иштеген, алардын баардыгы кетип калышты. Анан кийин биздин кыргыз адистер аз болуп калып, алар аяка барбай, айлыгы аз деп отуруп, ошойдон кичине катуу эметип калдык да. Эми мындай эметкенде жана биз танцылар менен болсо башка көпчүлүк балдар биздики болсо араң 10%ке жетпейт. Республика боюнча келишпейт. Анан бирок мынакей кийинки
уже 5 жылдан бери биз аябай катуу эметип бизге дагы тиги көңүл буруп министерство биздин министрлигибиз көп бурулуп эметип атат, бирок аймактарда анчалык баягы өнүгө элек. Андан кийин биздин эмебиз менен мынандай көп эмелерди, мероприятияларды өткөрүп, жанагындай айтып атпаймынбы, интеллектуал 21-кылымдын интеллектуалы мынакей бүгүн стартап долбоорлор андай мындайларды баардын өткөргөнгө алардан биз аймактардан аябай суранабыз, эме беребиз, приказ бергенде эле бергиле балдарыңарды мынакей квотаңар силердики мындай кайдан тапсаңар аяктан тапкыла, бирок алып келгиле деп. Эми мына жумалыкта алардын баардын аймактардан бери 15 жылдан бери катуу эметип аткандан кийин алардын баардыгы өткөрүп атышат. Андан кийин балдарды тандашат алар. Кайсы балдар деп андан кийин биздин жанагы эмеге олимпиадага алар келип атышат. Бирок азыркы эмеде да азыраак болуп атат да. Эми биз болсо мынакей эмени да өткөрдүк, международный конференцияда өткөрдүк. Цифровое образование, горизонты будущего деп туруп, аяка чет мамлекеттен кишилер келишти. 13 доктор науктар катышты, 16 кандидаттар катышты. Мынакей Турция келди, Россия келди, Белоруссия, Украина, ал эмес эмеден жанагы онлайн менен иштегенбиз да, ошону өткөргөнбүз да. Америкада киришти, жана Техас, анан кийин Чикаго и Лос-Анджелестер. Ошодон баардын мугалимдер аябай кызыгып, кандай жакшы эметет экен, Кыргызстанда ошондой эметип атат. Жаркын Базановна, ошолордон эметип мен ойлоймун да, ошол дагы жанагы кичине бир дем берет да, эметкенде мугалимдерге ушундай менен өндүрүш менен аябай заниматься, илимий техника менен заниматься этсеңер, балдарыңар жакшы болот деген. Сиз белгилебедиңизби, мына жыл сайын ушул жаш балдардын ойлоп табуучулугу өсүп атат, көйгөйлүү нерселерге көңүл бөлүп, ошол көйгөйлөрдү чечүүнүн жол жоосун таап, техника менен мындай айкалыштырып атат депчи. Анан ушул ойлоп табуучулардын бир дүйнөлүк аренага чыккан учурлары болду беле? Кайсынысын атай аласыз? Эми мындай бизде баягы эмелерге барабыз да, эл аралык өндүрүшчүлөр кызыкты деген, кызыкты жок, эл аралык жана эмелерге, олимпиадаларга, тиги выставкаларга, мынакей биздин робототехникабыз 3 жыл мурун Америкага барышты. Эми бул баардын чыгым да чоң чыгым. Андан кийин баарынан ким биздин республикабыз аны көтөрө албайт чын менен. Мынакей 3 бала барып келишти эмеге, Америкага. Анын баардын мугалими дагы нуга төлөш керек, балдарга тияка төлөш керек, ошентип эметкен. Бирок ошондо Америкада болсо 103 организация катыштыр ошол эме боюнча. Анан биздикилер 33-чү орундап келишти. Эми бул жакшы нерсе да. Бирок жылына барып отурсак, мүмкүн дагы эметип атканбыз. 2 жыл мурун болсо биздин балабыз болсо эмеден международный олимпиададан, астрономиядан биринчи орунду алып, алтын медальды алып келди Кыргызстанга. Анан кийин азыр болсо, былтыр болсо, ал Америкага кетип окуп атат Америкадан. Жаркын Базановна, мен качын эметейин да, менин эмим да аябай ыза болуп атканым, балдарыбыз кетип чет мамлекетке окуп, анан кийин келбей жатышпайбы бетке. Келбей, ошол жактан аларга шарт берип койшобу, же эмне болушу деп баягы эметип алып туруп, ошону жакшы балдарыбыз ошо калып атат да. Мен ошого дайыма эле айтам баягыда, давайте биз болсо балдарды жанагы бюджетке жиберип аткан балдарды эме кылалы, тиги кармап калалы. Кайра келүүсүнө милдеттендирели. Договор түзүп, алар келиш керек, обязательно келип 3 жылбы, 4 жылбы берге иштеп бериш керек да, эметип. Анан кийин иштеметип, милдеттүү болуп, ал жок иштеп бере албай, андай мындай жаса, ата-энеси анда жана бюджеттин акчасын төлөп берсин. 5 жыл өкмөт окутканга деп, биз ошону азыр өзүбүз жасап атабыз, биздин эмелер менен, окуу жайлар менен. Жаркын Базановна, мына Алтын Түйүн инженердик техникалык академиясы өзүңүз айткандай өлкөдөгү жападан жалгыз балдарды ойлоп табууга, так илимге тарткан мекемелердин, уюмдардын бири да. Анан сиздердин өзүңүздөр кандай мекемеде жайгашып, кантип мындай алдыга ишти жылдырып атасыздар? Биз уктук элек, бул боюнча бир жылдарда бир көбөйүп чыкты эле. Бизде көбөйүп чыккан, анткени биздин
имаратыбызды 61-жылы анда баягы комсомол дегенди билесиздер да болгондо. Ошондо ЦК ВЛКС жасап ошол өз акчасына куруптур да. Анан кийин биздин эмеге министерствого баягы белек кылып берген экен да. Мынакей силер ушундай эмени эметкиле деп. Ошол имаратыбызда биз азыр жайгашканбыз, ошондо турабыз. Анан кийин ал чоң имарат өзү почти 2 гектардай жерибиз бар. Анан кийин ошо 3 этажный зданиябыз бар, билесиңер баарыңарды да. Бирок ошону баягы 98-жылы ошо 1 этажын жөн эле бир частный организацияга ошол учурдагы президент Сакаев берип койгон. Биз 18 жыл ошону ала албай эметип туруп, сот менен мынакей араң 16-жылы кайта өзүбүзгө кайрылып алдык. Бирок бизге азыр мен айта албаймын, бизге эчтеме бербейт деп. Биздин министрлигибиз жанагы бюджетти беришет, акчаны беришет. Мынандай демек балдардын ойлоп табуучулугуна көңүл бурулуп атат. Көңүл бурулуп атат антип. Бирок биздин эмебизде эле баягы тиги аймактарда да ошондой болсо дегенибиз да. Ошол филиалдарда да, аймактарда дагы жана биздин центрлерде башка тиякты дагы өндүрүштүрүп, эмени дагы өндүрүштүрүп, техниканы өндүрүштүргөнгө бир болсо жакшы болот эле да. Антпесе эле бир жакты карабак. Сизге чоң рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Урматтуу Жаркын Базановна, урматтуу радио угуучулар, сиздердин эсиңиздерге салып өтөлү, Бишкекте республикалык илим, техника жана өндүрүш жумалыгы башталып мына эртең жыйынтыкталганы турат. Бүгүн жыйынтыкталат. Алтын түйүн балдардын республикалык инженердик техникалык академиясынын директору Бапанова Жаркын Базанова бүгүн мейманда болду. Биринчи радионун таңкы бурулуш программасын ушун менен аяктайбыз. Уктурууну Урмат Жээнбеков жана Назира Молдокулова алып бардык. Биринчи радио түз эфирде өз уктурууларын улантат. Биз менен бирге калыңыздар. Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так